Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрөрмандары, урматтуу аталар, агалар, энелер, эже карындаштар, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Өзгөн районунун Кызыл Тоо айылындагы Айдана саамал жайы боюнча маалымат беребиз. Бул саамал жай Өзгөн шаарынан 20 километр аралыкта жайгашкан. Кызыл Тоо айылынын борборунда тоого жакын жерде жайгашкан. Biz Айдана саамал жайына келдик. Буюрса, бардык шартын көрүп чыгабыз. Эгерде сиздер Айдана саамал жайына келгиңиздер келсе, Өзгөнгө келип, Өзгөндөгү 3 көчө мал базар жайгашкан жерден оң тарапка кирип, Кызыл Тоо айылына 20 километр аралыкта жүрөсүздөр. Ушул көчө менен келип эле Кызыл Тоо айыл өкмөтүнүн зданиясынан бир аз жогоракка жүргөндө сол тарапта жайгашкан жайга келе бересиздер. Бул жайдын ээлери мен ушул жерде күлүп жайнап, жакшы маанайда күтүп алды. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Эми эже бардыгын көрсөтүп бериңиз. Бул Айдана саамал жайынын аты алыскы Москвага чейин барыптыр. Бул жагы Тажикстан, Казакстандан бери келип ушул жерде ден соолугун чыңдап кетишет экен. Мен дагы кызыгып атайын келдим. Сиздердеги шартты бир катар көрүп чыгалы, элдин баарына маалыматты жеткирели. Кандай дейсиз? Мейли бас. Анда жүрүңүз. Биз мына Оштон чыгып, Өзгөнгө келип, аз эле убакытта Айдана саамал жайына келип калдык. Элдин баары ушул жерде окшойт. Охо, эл көп го бул жерде. Кандайсыздар эжелер? Жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? О, Ошто шаарда, Бишкекте элдер больницага жатпайлы, элдин баары бул жака келип алган го. Азаматсыздар, ден соолугуңуздар түбөлсүн. Эже айтсаңыз, негизи бул жайды канча жылдан бери иштетесиздер? Быйыл 5-жыл болду. Быйыл 5-жыл болду. Абдан жакшы бизнести ачыпсыздар, биринчиден. Экинчиден, элге жакшы кызмат кылып атыпсыздар. Элдин ден соолугу бул жерде чыңдалып атыптыр деген терең ишенич менде пайда болду. Канча адам бир убакта жаткырганга мүмкүнчүлүк бар? Сезон болгондо 40 Сезондо. адам, 50 адамга чейин жетип кетет. Сезондо 40 адам, 50 адамга чейин жетет. Бир убакта 40 адам, 50 адамды сиздер тейлейсиздер. Ооба. Негизи кымыз сезону сиздерде кайсы убактан башталып, кайсы убакка чейин болот? Апрелдин 15-нен до июлга чейин да. Апрелдин 15-нен башталат, июлдун аягына чейин ошондо. Ооба. Июлдун аягына чейин. 2-2,5 ай болот экен да? 2,5 ай. 2,5 ай. Ушул 2,5 ай аралыгында саамал ичсе ден соолукка өтө пайда. Абдан жакшы. Көрүп атасыздар. Мына 2 кабаттуу чоң үй салыныптыр. Тоого жакын экендигин көрүп турасыздар. Тоо жанында эле 100 метр, 200 метр наракка бассаңыздар, кааласаңыздар, саамал ичкенден кийинки башка убакыттарда тоого чыгып эс алып келсеңиздер дагы болот экен. Үйдүн алдындагы аура өтө жакшы. Шаардагы медициналык борборлорго окшош жай экен. Мына мындай көк чөптөр, роза гүлдөр баары сиздерди курчап, көңүлүңүздөрдү ачып турат. Анда биз үйдү көрүп чыгалы, сиздердеги ички шарт, жатаканалар кандай экендигин бир катар көрүп чыгабыз. Телевизор бар окшойт. Бар. Интернет кандай? Тартат, интернет тартат, Ошка, Билайн, Мегаком вышкалары бар. Вышкалары бар. Ооба. Проблема жок. Жок. Абдан жакшы. Мына эжелеримди бир кепке тартайынчы. Эже каяктан келдиңиз? Кара Судан келдик. Кара Судан келдиңизби? Канча жылдан бери келесиз? Канча жылдан бери саамал ичесиз? Эле угуп ушундай жер бар экен деп угуп келдик. Аябай жакшы экен. Жакшыбы? Ушундай неме саамал ичебиз. Оокаттары дагы аябай даамдуу. Жакшы. Мына баскан турган жерлерибиз бардыгы гүл. Аябай сонун экен, бизге жакты. Барып бардык кошуналарыбызга, өзүбүз менен жүргөн тең туштарыбызга айтабыз. Келип дем алгыла, кымыз ичип кеткиле деп айтабыз. Абдан жакшы. Сиз каяктан келдиңиз эже? Биз да ошо чогуу келдик. Чогуу келдиңиз. Чогуу келдик. Шарттары, жаткан жерлери, мына ичкен кымызыбыз, мына тамактары бардыгы жакшы экен, шарттары бардыгы жакшы экен. Абдан жакшы. Мына тейлеген кыздар дагы бардыгы мамилелери жакшы экен. Көңүлдөгүдөй. Көңүлдөгүдөй экен. Абдан жакшы. Мына мында кыргыздын ак калпагын кийип менин бир агам отурат. Каерден келип калдыңыз? Куршаптан. Куршаптан келдиңизби? Канча жылдан бери келесиз? 4 жылдан бeri. 4 жылдан бери ушул жерге келесизби? Айдана саамалга.
негизи башка убактарда каякта болосуз? Мен өзүм Россияда иштейм. Россиядан келип бул жака неме болот, дарылануудан кетип калам. Россияда иштеп, анан бир жылда бир жолу келип, бир жок дегенде 10 күн болосузбу? Канча күн 10 болосуз? күн болом да. 10 күн болосуз. Мындай ден соолукка пайдабы? Негизи көпкө сунуштайсызбы? Баары жакшы болот. Абдан жакшы. Куршаптан келген агабыз дагы. Бул энелерим каяктан келди экен? Каяктан келдиңиздер, энелер? Акташтан. Кара Суу да? Кара Суудан ооба. Абдан. Сиз да Кара Суудан келдиңизби? Жактыбы ден соолукка? Жакшы, аябай жакшы экен. Менин туугандарым келчү эле да, ошолордон угуп келдик. Ошолорду айткандан деле жакшы экен, аябай баары жок. Абдан жакшы. Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуздарды берсин. Буюрса баары келет ушул жерге. Биз мына ушул үйдү толук көрүп чыгалы. Эже жүрүңүз. Сонун ауыр экен. Айдана Саамал жайына келгенден кийин бул жерде эс алып аткандардын көпчүлүгүн кепке тартпасам болбойт. Каяктан келдиңиздер эжелер? Ачкилерди тагып. Кара Көл шаарынан келдик. Кара Көлдөн келдиңиз ба? Жалал Абадтын Кара Көлүнөн. Токтогулдун бери жагынан. Сонунго канча күн болосуз эми? Канчанчы жолу келдиңиз? 10 күн болобуз деп ниеттенип келдик. Азыр уже 5-чи болуп калдык. 5-чи күн эметип. Сиз эмне үчүн Саамалды тандап алып атасыз? Ден соолукту чыңдаш үчүн. Жөн эле мындай больницага жатсаңыз болбойбу беле? Больницага эмнеге жатам? Биякта эме кымыз болуп турса, ден соолукту. Караганда пайдалуу деңиз. Пайдалуу, өтө пайдалуу. Бул эжелер экинчи жолу. Экинчи жолу келдиңиздер, Экинчи жолу келип атабыз. Абдан жакшы. Сураштырып, рекламадан окуп келдик. Тез кабар каналы аркылуу кимдерге салам айтат элеңиздер? Жаап калган үчүн экинчи жылда келип атабыз да. Бардыгына келгиле деп беребиз сунушубузду. Бул жердин ушу мен дагы Ош шаарынан келгем. Бул жердин өзгөчөлүгү мына тоодун айылдын акыры баш жагына жайгашканда, мындан ары таза аба, тоого дагы барып эс алып келсек болот. Бул жакта булактары дагы бар экен. Ошол жакка барып булактарына дагы кичине Куран окуп, ниеттерибизди айтып келип атабыз. Бул жердин өзгөчөлүгү ошондо да. Жакшы экен да? Анан басып, самал ичкенден кийин эле жатып албастан кичине басып эс алып, ошондой өзгөчөлүктөр бар. Сизге эмнеси чыгып атат эже? Мен 2 жылдан бери ушул жерге келебиз. Кара Көл шаарынан келдик. Бул эже менен келем дайыма, Бурмаш эже менен. Бул айдана эме сүт ичкен Саамалдын бизге өзгөчөлүгү. Бул хозяиндер аябай бизди жакшы кабыл алышат. Шарттар аябай жакшы, үйдөгүдөй тамак ашы дагы аябай жакшы. Биз буларга ыраазыбыз. Биз жылга ушул жерге эс алганга баардыгын чакырабыз. Келиңиздер, сүт ичип кетиңиздер, дем алыңыздар. Ден соолукту чыңдаңыздар. Жатаканасы өтө курортко келгендей келебиз да. Сиздер айткан жатакананы мен көрүп чыгайын, Кандай дейсиздер? Эже настроение жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен Кемеровадан келдим, Россиядан. Кемеровадан? Ата 3-чү жолу келишим. Бир эле мен бул жерге келген эмесмин, мурда башка жакка баргам, бирок мындай шарт тазалыгы айтыш керек да нескисин. Анан атай келип сүт ичип кетиш бул адамдын организмине жакшы витаминдер болот. Биринчиден натуралдуу. Экинчиден булардын кичипейилдиги, анан кийин тазалыгы менен айырмаланат да. Шарттар аябай жакшы. Мен да көрүп таң калып атам эже. Сиз Кемеровадан келсеңиз, башка Россияда суук жерлерде иштеп жүргөн мекендештерди дагы бул жака келүү үчүн сунуштайсыз. Бардыгы ооба кыргыздар келип ичип кетишет. Бүт бардыгы элечи ар жер. Жаныңызда турган Новосибирскийден келгениңиз азыр көчөгө чыгып кетти эле. Ал деле Новосибирскийден келип алып кетишет. Новосибирскийден келген эжеге менден салам айтып коюңуз. Макул. Анда биз эжелер айткан жатакана кандай экендигин биз толук көрүп чыгалы. Мен өзүм дагы буюрса ниет кыла баштадым. Мени менен кошулуп, сиздер дагы ниет кылыңыздар. Балким кийинки айда, балким кийинки жумаларда биз сиздер менен чогуу келип, бир жума жок дегенде 10 күн кошо эс алышыбыз мүмкүн. Кээ бир Оштогу, шаардагы, Бишкектеги гостиницаларды шерменде кылат го, өтө жакшы жасалыптыр. Биринчи кабатта канча бөлмө бар? 5 бөлмө бар. 5 бөлмө бар. Ооба. Евро ремонт болуптур, өтө сонун. Мына ушундай ишкерлери негизи көбөйүшү керек. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ишкерликти күчөйтө берген дурус. Кайсы бөлмөнү көрсөтөсүз? Бул жакта бөлмө бар экен. Көрүп коелу. Бул жакта мына биринчи бөлмө. 3 адам жатса болот экен. 3 адам жатса болот. Ички ремонту өтө жакшы экен. Караңыздар. Телевизор ар бир бөлмөгө коюлуптур. Паластар салынган. Пол болсо ламинат. Жылуулук жакшы. Бул жакта канча адам бар экен? 5 адам. Азыркы эжелер ушул бөлмөдө окшойт эле, Мына караңыздар.
Бул жагынан тоону карап, эс алып, жылкыларды карап дегендей ден соолукту чыңдай берет экен. Бул биринчи кабаттагы экинчи бөлмө болду. Бул жакта дагы 3 бөлмө бар экен. Биз баарын көрбөй эле коелу. Телевизор да бар экен холдо. Эми экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы көрүп чыгалы. Экинчи кабатка сиздер көтөрүлүп чыгып баратканда эле мындай асман сиздерди күтүп алат экен. Ошондо сиздер 15 апрелден баштап иштей баштапсыздар да? Ооба, 15 апрелден баштап иштеп Мына бул жакта дагы 3 бөлмө бар экен. Биринчи кабаттагыдай эле. Ал эми бул жерде телевизор, эс алып отурганга дагы атайын төшөктөр салынып коюптур. Мына чекедеги ачык турган бөлмөнү көрөлү. Сонун жай экен бул дагы. 4 адамга ылайыкташтырылган бөлмө, кроваттары, төшөктөрү бардыгы таптаза боюнча турат. Эми мына бул жактагы дагы бир бөлмөнү көрсөтөлү. Бул жакта кайсы бөлмөңүздү көрөбүз? Клиент жок бөлмөнү көрсөтөлү. Клиент жок бөлмөнү көрсөтөлү. Макул. Кээ бирлери эс алып атат окшойт, а? Ооба, азыр уктап аткандары бар да. Мына экинчи кабаттагы дагы чоң бөлмө экен. 5 адам, 6 адамга ылайыкташтырылган дагы бир бөлмө, чоң бөлмө. Телевизору бар. Түнү күнү сиздер телевизор көрсөңүздөр болот. Эми биз сиздерге Айдана Саамал жайынын ашканасын көрсөтөлү. Эң жакшы жери бул жерде бильярд да бар экен. Бильярд ойногусу келген, спортко кызыккан, эс алгысы келген биздин мекендештер, агалар, аталар, байкелер түз эле өзгөндөгү Айдана Саамал жайына келе бересиздер. Бул жагы кухня, чоң очоктор бар экен. Буюрса бул жерде сиздерге тамактар бышырылып, анан мына бул ашканага кирип отурсаңыздар, сиздерге тамак берилет. Бильярд да бар экен, Ооба, бильярд. Тамагы кандай эже? Айтсаңыз, канча маал тамак берилет бир күндө? 3 маал ысык тамак беребиз. 3 маал ысык тамак берилет. 1 маал чай беребиз. 1 маал чай берилет. Демек 4 маал тамак десе болот. Почти 4 маал десе болот. 4 маал десе болот экен. Абдан жакшы. Мына чай ичүүчү жерин да көрдүңүздөр. Төлөмү кандай эже сиздерде? Күнүнө 1000 сомдон бизде. Бир күнгө 1000 сом. Ооба. 1000 сомдун ичинде эмне бар? Ошо бардыгы кирет да. Тамак ашы, жатаканасы, сүтү бардыгы. Ооба. Ошонун ичинде. Канча маал сүт ичет? 5 маал сүт беребиз. 5 маал. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси. Сааттарын так айтыңыз. Саат 8-де, 10-до, 12-де, 3-дө, анан 5-де акыркысы. Эң акыркысы саат 5-те экен, Биринчиси саар менен саалкы саат 8-де ичет экенсиздер. Ачкарын. Андан кийинкиси саат 10-до, андан кийинкиси 12-де. Андан кийинкиси саат 3-тө, анан 5-те. Эжелерим менимче саат 2-де, 3-төгүсүн күтүп атат окшойсуздар, Түшүнүктүү. Бир күндө 5 маал сиздер саамал ичесиздер. Анан бир нерсени айтып коюш керек. Башка саамал жайдагы жылкылар тоонун чөбүн жейби, жебейби деген суроо сиздерде болушу мүмкүн. Мына жанында тоо турат. Тоонун эле чөбүн жеп келип сиздерге жылкылар сүтүн берет экен. Теннис бар деп атат элеңиз го, каякта? Мына жактабы? Теннис бар. Бул жакта теннис да бар экен, теннисти дагы көрүп коелу. Теннис негизи эс алып атканда өтө пайдалуу спорттун түрү. Анткени зренияга да жакшы. Мына теннис жайы ушул жерде экен. Буюрса, эгерде сиздер бул жерге келсеңиздер, теннис ойноп турсаңыздар дагы болот экен. Эжелерим уже мына сүт ичкени келе жатат. Жылкынын сүтүн саамал ичкени келе жатат. Биз дагы буюрса бүгүн кошо барып, эжелер менен сүт ичебиз. Баня да бар турбайбы? Ооба, воскресенье күнү баня жаап беребиз клиенттерге. Баня воскресенье күндөрү бардык клиенттер кааласа түшөт. Ооба, кааласа түшөт. Бардыгы ошол сумманын ичинде. Ооба, ошонун ичинде сумманын ичинде. Бардыгы ошол сумманын ичинде экен. Мына, караңыздар. Биз сарай тарапка жакындап келе жатабыз. Баня дагы бар экендигин сиздер көрдүңүздөр. Саамал ичүүчү жай мына ушул жерде. Атайын навестелген. Ушул жерде отуруп, буюрса саамалды ичишет экен. Азыр жылкыны саап атат окшойт, Даярданып турасыздар. Ар бири бирден кружка ичеби? Кандай болот? Бирден кружка. Норма. Өзү бир кружка эле, ооба. Ошондо бир күндө 5 кружка ичет экенсиздер да? Ооба, 5 кружка. 5 кружка. Абдан жакшы. Мына бул жактагы жылкылардын жайын дагы көрсөтүп коелу.
кулундар ушул жакта, жылкылар ушул жакта. Азыр сааганга айдалынып келинген жылкыларды дагы көрөбүз. Кайсы жылкылардын сиздер сүтүн ичесиздер? Мына ушул жылкылар экен. Ушу жылкылардын баардыгы эле саалат. Ушул жылкылардын баардыгы эле саалабы? Ооба. Негизи канча жылкы бар сиздерде? Бизде азыр бу жерде 14 жылкы бар. 14 жылкы бар. Ооба. 14 жылкы. Бардыгынын кулуну бар да, Жок, экөө гана боозда, калган баардыгы саалат. 12 жылкыны саап атат экенсиздер да? Ооба. Ошончо адамды тейлегенге жетишип атабы анан? Жок, Азыр даже чөп деле көтөрүлүп калды да, быйыл жаанчыл болду. ашып калат даже. Ашып калабы? Ооба. Абдан жакшы. Мына сиздер саамал бере турган, сүт бере турган жылкыларды дагы көрдүңүздөр. Бул жерде момойгон ширинтай кулундары дагы турат. Мына караңыздар, мына кулундары. Саат 3-төгү саамал сүттү бергени жылкылар айдалынып келинди. Саат 3 болуп калды. Үйдүн жогору тарабындагы бак мына ушул жер. Тоого жакын. Негизи тоо. Бул жагы дагы булут айланган тоо, Кызыл тоонун тоосу. Ушул тоонун, ушул адырдын чөбүн жеген жылкылар сиздерге саамал сүттү берет. Сиздер ичип ден соолугуңуздарды чыңдайсыздар. Мына ысык саамал сиздерге. Саамалды ичиңиздер, ден соолукта чыңдаңыздар, урматтуу мекендештер, аталар, агалар, эжелер, карындаштар, бардык мекендештер. Өзгөндөгү Айдана саамал жайына келиңиздер, төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар. Бул жердин ээлери сиздерди жылмаюу менен күтүп алат. 0777 77 58 20 0777 02 04 41. Ал эми Ошкадагы бар экен 0706 58 99 58. Ошка Билайн Мегаком абдан жакшы иштейт тургандыгын бизге белгилеп жатат. Маңдайда өзүңүздөр көрүп турасыздар, антеннасы да бар экен. Жаш балдар. Айтсаңыздар эжелер, бул негизи саамал эмне ооруларга жакшы? Сиздин оюңуз кандай? Көбүнчө бронхиттерге деп атат да, анан кышында балдар, жаш балдар грипп болбойт деп атышат. Даже жөтөлүп аткан балдар келип ичип кетти, жөтөлү токтоп калды. Дагы эмне ооруларга? Ички органдар тазалайт. Ички органдарды тазалайт, иммунитетти көтөрөт. Давлениеге кандай? Давленияны көтөрбөйт. Көтөрбөйт. Түшүрөт экен анда. Таасирин тийгизбейт да? Демек, адамдагы бардык эле ооруларга пайда. Ички аппараттарды эметет экен, тазалайт экен. Абдан жакшы. Баарыңыздардын ден соолугуңуздар чың болсун. Жакшы эс алып, жакшы үйүңүздөргө эсен аман кайтып барыңыздар. Эне батаңызды бериңиз, мага да батаңызды бериңиз. Бул жайдын ээлерине дагы батаңызды бериңиз. Ушу Айдана саамалын угуп, биз дагы келдик, мына дем алып, намаз окугандар болсо, ысык суусу бар, намаз окуп турган жерлери бар. Аябай жакшы жер экен. Келгиле барыңыздар, дем алып, ден соолугуңарды чыңдап кетиңиздер. Мына бизде ушундай келип неме кылган балага дагы рахмат, өмүрүң узун болсун. Мына тейлеген кыздар дагы өмүрү узун, ден соолук берсин силерге. Кошконуң менен кошо кары өнүп өсүп, ушул жерде дайыма элдер келип, ден соолугун чыңдап кетип жүрүшүп насып кылсын. Амин. Бардыгыңызга шифа берсин. Амин. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук, аман болуңуздар. Биз кайттык. Анда урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, эгерде сиздер өзгөндөгү Айдана саамал жайына келебиз десеңиздер, мен телефон номерин дагы бир жолу кайталайм. 0777 77 58 20 0777 02 04 41 0706 58 99 58. Мына ушул телефон номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар, аракетти кылыңыздар, ден соолукка кам көрүңүздөр. Балким сиздер менен жакынкы күндөрү чогуу келип, бир жума же болбосо 10 күн эс алышыбыз толук мүмкүн. Эми ал жагын мени менен байланышып туруңуздар, биз чогуу пландаштыралы. Көрүшкөнчө.